Аял заты ааламдагы ачылыштын өзөгү, эч кемтиксиз кудуреттин жүрөгү. Урматтуу апалар, эжелер жана карындаштар, баарыңыздарды бүгүнкү 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. КТРК Спорт телеканалынын жалпы жааматы сиздерге ден соолук, бакыт жана сүйүү каалайт. Аны эми биздин эфирдин түз эфирде арена берүүсү улантат. Бүгүн күнгө дүйшөмбү жана кызматыңыздарда мен Тубан Жумабиджинов. Жакында эле 1 марттан 5 мартка чейин Кант шаарында футбол боюнча Ала тоо кубогу болуп өттү. Анда Кыргыз премьер лигасынын жана улуттук лиганын командалары атсалышты. Жана ушул турнирде улуттук лиганын атынан катышкан Талант футбол клубу Кыргыз премьер лигасынын командалары менен тең атаандаштыкта оюн көрсөтүп, жарым финалга чейин жеткен. Андыктан дал ушул Талант футбол клубунун өкүлдөрүн бүгүн биздин студиябызга чакырганбыз. Аны эмесе тааныштырсак, Талант футбол клубунун директору Азат Касымбеков жана аталган клубтун башкы машыктыруучусунун жардамчысы жана ошол эле учурда команданын чабуучусу Урмат Абдыкайымов. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Аны эмесе сөз башынан болсун. Талант футбол клубунун тарыхынан көз чаптырсак, бул клуб канчанчы жылы кантип пайда болуп калган? Талант футбол клубу 2020 жылы, өткөн жылы жарыяланган июнь айында. Биз Канттын областной Жушан базасынан жарыяланганбыз. Ал жакта башкы тренери Талер Абдукаимов иштеп, биз ошо менен таанышып, чогуу жаңы клубду түзөбүз деген чечимди чыгарганбыз да. Анан ошол өзүңүз демек бул клубтун түптөгөн адамдардын бирисиз, э? Ооба. Анан ушул футболду сүйүп, кызыгып, анан ушул клубту түзүү үчүн канча жылдан бери кыялдангансыз? Анан кандай оор кыйынчылыктар болду ошол клуб түзүү үчүн? Айтканда бул менин максатым деле айтса болот. 12 жаштан бери да, бул канча 15 жаш мурун мага ошол ой келген да. Эң башкысы кемчилигим мага бул акчасы болгон, акча маселеси да. Анткени менин оюмча клуб үчүн аябай көп акчасы керек деп ойлогом. Бирок өткөн жылы ошо Жушан директору менен Артур Амайсович менен жолуксак, ал айткан: биз силерге деле жардам беребиз, тренерибиз бар, клубубуз бар, балдарыбыз деле бар. Силерден кичинелер башкадан кичинелерден деле баштаса болот. Ошондо биз башында эле кичине күтүп туруп 2021 жылдан бери баштайбыз деп оюбуз бар болчу. Бирок ал тренер менен жолугушуп, сүйлөшүп, башындан эле сразу июньдан эле баштап жумушту жасасаңар болот деп айтып. Демек, дароо эле улуттук лигага өзгөчө катышып, уже практикадан эле карап турсаңар болот да. Ооба. Анан Урмат мырза, биз билебиз, буга чейин Кыргыз премьер лигасында ойноп келгенсиз, ошол эле көбүнчө Карабалтада, ага чейин башка Алгада дагы экинчи командасында KG United, айтор көп командада ойногонсуз. Анан бул ошол командага келип, кошулуп, бизге ошол машыктыруучунун жардамчысы болуп, ошол эле учурда ойно деп сунуш кимдер тарабынан келип калды? Анан бул командага эмне себептен кошулуп калдыңыз? Негизи биздин ошо клубубуздун тарыхысын негизи Золушканын историясы менен салыштырса болот. Эмне үчүн дегенде, бул команданы, бул оюнчуларды башкы машыктыруучу менин атам Талер Абдукаимов ошо 8-9 жашынан бери алып келаткан да, кичинекей жашынан бери. Анан негизи 17-18ге чыкканда 16 жаштан баштап бул команда тарап кетет да негизи. Анан бул жылы ошо 2020 жылы биринчи лига ойноп, бул балдарды калтырып, анан келечекте ошо профессионалдуу футболго алып кирели деп ушундай максат менен баштаганбыз да 2020 жылдынчы. Анан кийин баягы финансы жагынан чоң суроолор бар болчу. Анан кийин ошол Азат Кубанычбекович келип калып, ошо бизге жардам берип, анан кийин ушундай шарттар түзүп берди. Мен болсо ал убакта уже жогорку премьер лигада ойнобой калгам. Анан кийин ошо машыктыруучу жагына уже көбүрөөк көңүл буруп калгам да. Анан башкы машыктыруучу айтты: ошо сен жашсың дагы, ойной аласың, бизге оюн менен жардам бер. Баягы жаш балдарга жакшы мисал болуп, жардам берип,
Анан ошо машыктыруу жагынан да жардам берип, практикаңды жөнөтө бер деп. Ошол жагынан оюнчу да болуп, азыр башка машыктыруучунун жардамчысы да болуп жүрөм. Демек, команданын түзүлгөнүнө 1 жыл боло элек, бирок улуттук лигада 1 сезон ойнодуңуздар. Дал ошол 2020-жылы эми кырдаалга байланыштуу өтө кыска убакытта болду. Анан биринчи сезондо команданын жыйынтыгы кандай болду? Өзүңүздөр ыраазысыздарбы? Ошол былтыркы сезон тууралуу өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтып өтсөңүз. Былтыркы сезон бизде зонабыз аябай кичинекей болуп, 5 команданын түзүлүп, биз 3-чү орунду алдык. Бирок ошол сезондо биз аябай катуу пландарды койгон жокпуз. Эң башкысы бизге бул тажрыйба алуу да. Анан 3-чү орунду алып, менин оюмча бул жакшы результат бизге болчу. Анткени бул балдар бир деле профессиональный оюн ойногон эмес да. Аларга аябай чоң опыт, бизге деле чоң опыт болду. Анан биз уже Ала Тоо кубогунда уже жакшыраак результат көрсөтүп, уже сезип атабыз да. Пайда болгон ошол былтыр жылы улуттук лигага катышканыбыз. Сиз кандай баа бересиз? Былтыркы сезондо команда кандай оюн алып барды жалпы жонунан? Негизи былтыркы сезон бүт эле өлкөбүзгө оор болду, футбол жагынан да оор болду, пандемия болуп, анан кийин баягы жума сайын биз күтүп аттык, ошо башталабы, башталбайбы улуттук лига, ар кандай ойлор болуп атты. Анан мүмкүн вообще ойнобой калышыбыз мүмкүн болчу ошол сезонду. Анан ошону күтүп даярдана бердик. Анан кийин ошондой жаңы форматта өттү. Ошо биздин бияктагы зонабызды да 2 зонага бөлүп, ошондо 5 эле командадан болуп калды. Оюндар аз болуп калды. Бирок биздин зонада баягы күчтүү командалар болду. Ысык көл, Наше пиво деген, Наше пиво болсо команда акыркы жылдары чемпион болуп жүрөт ошо улуттук лигасынчы. Ошондо алар менен ойноп, биз дагы ошо жакшы опыт алды балдар. Анан баягы биринчи место алабыз деп цель койгон эмеспиз башынан. Биринчи ошо кандай десек, жакшы эле результат болду, 3-чү орун. Оюндар жакшы болду. Баягы оюн кандай өткөнүнө биз көбүрөөк көңүл буруп аттык да. Результатка эмес, а именно оюн өзүнө. Анан буга чейин сиз жалаң гана оюнчу болуп келсеңиз, эми ошол учурда башкы машыктыруучунун жардамчысы болсо дагы машыктыруучулук кандайдыр бир кадамга жаңы кадам таштаган экенсиз. Анан ошол жарым сезондо команда менен иштеши кандай болду? Бул машыктыруучулук кесип канчалык оор, канчалык кызыктуу экен? Машыктыруучулук кесип бул абдан оор. Оюнчу болгондон вообще бөлөк да бул негизи. Мурда оюнчу болуп жүргөндө мен тренировкага келем, 2 саат тренировка кылам, болду. Менин ишим бүттү. Азыр машыктыруучунун жардамчысы болгондо, машыктыруучу болгондо мен 24 саат оюн бар ошо командада да, балдарда ошо оюнду кандай биз жакшыраак кылсак болот, кантип даярдансак болот. Анан негизи баягы жаш болуп, анан ошо өзүм идеяларымды кошконго дагы суктанам. Ошол руководство жагынан дагы, башка машыктыруу жактан дагы поддержка болуп атканына да абдан да ошо жакшы болуп атат да биздечи. Ошо биз командабыз ошо видео анализ коштук. Анан кийин биздин директорубуз Азат Кубанычбекович бизге GPS датчиктерди алып берди. Андай GPS датчик только биздин курама командабызда бар да. Анан кийин Дордой клубунда бар. Жогорку лигада бөлөк эч кимде жок. Алар болсо көп маалымат берет. Ал жагынан чоң ыраазычылык билдирсек болот ошо Азат Кубанычбековичке. Ошо баягы современный технологиялар менен дагы биз болсо азыр ошо өзүбүздүн прогрессибизди сезип атабыз да. Кандай баттан астыга прогресс болуп атканыбыз. Жалпы көрөрмандарға түшүндүрүп кетсеңиз, ошол GPS датчик менен оюнчулардын эмне, кайсыл көрсөткүчтөрүн биле аласыздар? Негизи GPS датчик бул болсо азыр эми баягы век технологий деп коет го. Анан барыбызда деле бар, телефонубузда бар, анан баягы сааттарда бар. Бул болсо просто уже ошо спортко карашылуу более детально көрсөткөн GPS датчиктер, именно ошо командный вид спортолорго. Аяктан биз болсо кандай ким канча чуркады, биринчиден канча чуркады, баягы кандай скоростьте чуркады, ошондойлорду көрсөк болот да. Ал болсо аябай көп маалымат берет, абдан көп маалымат. Анын если баарын биз болсо көңүл бура берсек, ага бир суткада жетпей тагачы бир тренировканы, например, анализ кылган үчүн.
Ошон үчүн основной маалыматтарды алабыз, бизге керектүү маалыматтарды. Ошол маалыматтар бизге жакшы көп информация берет. Анан баягы игроктор прогрессине аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат да. Эми баягы жөнөкөй эле түшүндүргөндө, там оюнду карап атканда сен топ менен оюнчуну карайсың. Калган оюндар кандай кыймылдап атканын сен көрбөйсүң. Азыр болсо оюнда 10 киши ойноп атабы, биз 10 баарын контролдой алабыз. 10 тең кандай чуркап атат, кандай аракет кылып атат, ошого эң биринчисинен ошол да пайдасы аябай. Анан жогоруда да бул берүүнүн башында Ала тоо кубогу жөнүндө айтып өттүк. Команда жарым финалга чейин жетти. Анан ушул турнир жөнүндө кандай форматта өттү, канча команда катышты? Анан сиздердин командаңыздар кандай жыйынтык көрсөтө алды? Бул турнирде 8 команда болгон. Биз эки группага бөлүнгөн. Бир группада 3 оюн өтүп, биз өзүбүз группабызда алга менен 2-2 оюн биринчи оюн 2-2 болду. Анан Кара Балтаны 2-1 эсеби менен уттук. Анан наша командасын 7-2 менен. Ошондон кийин биз биринчи орундан группадан чыктык. Нефть команда менен полуфиналга чыкканбыз да. Андан кийин биз Нефть командага 1-3 эсеби менен жеңилип калдык. 4-2 болуп, анан 3-чү орунга оюнда уже 3-1 эсеби менен жеңилип калдык. 4-чү орунду алдык. Жалпы командага кандай баа бересиздер? Тайпадан биринчи орун алып чыгып, алгадан ашып өтүп, бирок кайра кийин 3-чү орун үчүндө алгадан жеңилип калдыңыздар. Бул эмне себептен деп ойлойсуздар? Эң негизгиси бул турнирдин форматы да. Ал 5 күндө өттү. Күн сайын бирден ойнойт. Башка командага, премьер лигадагы командаларга салыштырганда бизде составыбыз кичирээк болот да. 15-18 оюнчуларыбыз аз, 15-18 оюнчуларыбыз бар болчу. Ошон үчүн биз уже 4-5 күндөрдө уже кичине чарчап калышты да балдар. Ошон үчүн мен бир да сөз айта албай калгам. Оюнчуларга аябай кубанычтамын результат үчүн. Анткени биз группада биринчи орун алып, уже эң жакшы результат деп ойлоп атам. Анткени көп адамдар уже келип кызык башташты да биздин команда боюнча. Сурап, кайдан чыктык, кайдан оюнчуларыбыз чыккан. Анткени биз 2 номинация алып, эң мыкты жарым коргоочусу Антон Полев болуп, эң мыкты бомбардир болуп Келдибеков Бактияр деп 4 гол киргизип чыгып кетти да. Анан ошол Антон жөнүндө трансфер маркет порталында бул россиялык легионер деп жүрөт да. Анан аны кандай кыргызстандык эле футболчу же Россиядан атайын командага чакырылганбы? Ал Кыргызстандан өзү, бирок бир жылы ата энеси менен Россияга өтүп паспорт алмаштыргандыгы үчүн Россиянын паспорту бар да. Бирок ал өзү кичинекейден бери Кыргызстанда өскөн бала. Анан ошол турнирде премьер лигада ойногон Нефть командасы менен Алга командасы менен ойнодуңуздар. Анан ошол оюндар жөнүндө атаандаштыкты дээрлик жараткан экенсиздер. Мындай 3-1, 4-2 өтө ийри эсепте жеңилген эмессиздер. Ошол учурда биринчи турда жада калса тең чыгуу орун алган 2-2. Анан сиздин машыктыруучу катары оюн кандай болду? Бул турнирге кандай баа бересиз? Бул турнирде жыйынтык менен аябай кубанычтабыз. Негизи катышып атканда биз кайра эле опыт алалы деп катышып атканбыз. Эмне үчүн түшүнүп атканбыз, бул жогорку лиганын командалары, жогорку лиганын командалары да сезонго даярданып атышат. Анан кийин Алга болсо билгендей былтыркы сезондо 2-чи орун алышты. Нефть командасы болсо мурдагы жылкы сезондо кубокду уткан. Ошо биздин группадагы командалар Кара Балта болсо жыл сайын жогорку лигада ойнойт. Анын баарын түшүнүп атканбыз, бирок өзүбүздүн баягы идеяларыбызды оюн жагынан, именно балдардын баягы игровой развитие жагынан көрсөттүк деп ойлойм. Жакшы көрсөттүк. Анан баягы өзүбүздүн ошо игровой модель менен, именно өзүбүздүн ошо идеяларыбыз менен ушундай результат көрсөткөнгө аябай кубанычтабыз. Жакшы результат деп ойлойм. Биздин Азат Кубанычбекович туура айтты. 4-5 күнү кичине балдар чарчап калышты. Эмне үчүн дегенде бул жаш балдар көбүнчөбүз.
мындай уровеньде биринчи жолу ойноп атышат мындай соперниктер мененчи. Биздин ошо алга нефтчий командалар мындай оюндар алар жыл сайын көп ойнойт, а бизге болсо биринчи жолу болду да. Анан ошолор менен тең чыгып, кээ бирлерин утуп, анан оюн жагынан дагы жакшы оюн көрсөткөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Албетте бул жеңиштер башталыш гана болсун, алда дагы чоң ийгиликтер болот деген ойдобуз. Азыр маегибизге бир аз тындоо кылып туралы. КТРК Спорт телеканалынын түз эфиринде арена берүүсү уланууда. Бүгүн биз футбол жөнүндө сөз кылуудабыз. Конокко атайын жаңы гана түзүлгөн, бирок ошол эле учурда жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жаткан Талант футбол клубунун өкүлдөрүн чакырганбыз. Маегибиз андан ары улантсак, ушул клубдун курамасы жаш оюнчулардан түптөлгөн деп айтып калдыңыздар. Жалпы жонунан канча жаштан канча жашка чейинки оюнчулар бар? Анан кимдер жалаң гана ошол Чүй облустук спорт мектебиндеги тарбиялануучуларбы же башка жактан дагы оюнчулар барбы? Башында бүт оюнчулар бул Чүй облустунун мектебинен чыккандар болчу. Бирок бул сезонго уже даярдап, биз уже чоң максатыбызды коюп, башка жерлерден деле оюнчуларыбыз издеп баштаганбыз да. Мисалы үчүн биздин Ала тоо кубогундагы эң мыкты бомбардир болуп Бактияр Келдибеков, ал өзүнүн алдынан чыккан балабыз. Ал турнирге февраль айында деле кошулган бизге. Анан жашы боюнча эң жаш оюнчубуз 16 жашта. Эң жашы көп бул 30 жаштагы болушу мүмкүн. 30 жаштагы бул Жаныбек уулу Жанарбек деген оюнчубуз. Анан бул курам толукталдыбы же дагы оюнчуларды алайын деген ойлоруңуз барбы? Башкы машыктыруучусу менен сүйлөшкөнбүз. Негизги уже составыбыз толук. Курам бирок жаңы жаш таланттуу оюнчулар келсек, биз каршы болбойбуз да. Ошон үчүн жаш таланттуу оюнчулар болсо, биз ар кандай убакытта келсе болот, биз карап чыгабыз. Ошол эле Instagram баракчасынанбы өздөрүн жазып, ушуну ойнойт элем, барып көрсөм болобу деп кайрылгандар болобу сизге же сизге? Болуп атат. Тренерлерге деле жазышат, мага өзүмө деле жазышат, баракчабызга деле жазышат, телефон менен чалышат, же жөн эле көрүп, оюндарды көрүп, тренировкаларды көрүп келишет. Анан ошол кандай бир келип көрүп, өзүнүн деңгээлин көрсөтүп, командага кошулам деген оюнчулар барбы? Же андай жокпу азырынча? Азырынча, биз турнирден кийин еще чогулган жокпуз да. Эртең биринчи тренировкабыз өтөт. Ошондо эки оюнчу келиш керек. Келгенде уже карап чыгабыз да. Анан ошол команда бүгүнкү күндө кайсыл жакта машыгат, ошол жөнүндө? Биздин эң башкы базабыз Бешкүнгей айылында турат. Бирок кыш убагында биз Көк-Жар айылында кичи аянтыда машыкканбыз. Анан өткөн сезондо биз домашний стадионубуз бул Кант шаарында болчу да, бул мектептин полосунда. Быйыл дагы ошол эле аренада ойнойсуздар? Ооба, бул жылы пока что ошондой эле планыбыз. Анан алдыда пландар кандай? Ошо бир өзүнчө бир стадион куруу, ушундай бир чоң пландарыңыздар барбы алдыда? Эң башкы планыбыз бул Бешкүнгейдин полосун стадионго чейин көтөрүлүш да. Ошого биз Кыргыз футболдук союзга ыраазычылык билдиребиз. Алар биздин идеябызды колдоп, жардам бергенге аракет кылып атышат да. Ошондо бүгүнкү күндө ошо Бешкүнгөй айылында кандай аянтча барбы? Мындай эски аянтча кандай? Аянтча бар, бирок аякта жөн эле земляной поле болчу да. Биз өткөн жылы жерди алып келгенбиз, түздөгөнбүз. Бул жылы газонду коюш керек. Ошо болгончо раздевалканын трибунасын бул жылы же эмки жылы кылганга аракет кылып атабыз. Анан ошол машыктырганда кандай тоскоолдуктар болуп атат? Ошол оюнчуларды тала жагыбы же дагы кандай кемчиликтер болуп жатат ушундай командада? Ошо аянт жагынан кошуп кетмекчимин. Ошо
Көк Жар айыл өкмөтүнө чоң ыраазычылык. Ошо кышкы убактында ошо кичи аянттын мини полисин бизге берип турганга жана Ташманок айыл өкмөтүнө чоң ыраазычылык. Ушу Бешимгөй айылында аянтка биз азыр иштер башталды уже, иштер жүрүп атат. Келечекте буюрса ошо жылдын аягында мүмкүн эминдиги жылы улуттук лига болобу, жогорку лига болобу, ошол жакта ойноп калсак абдан кубанычта болобуз да. Тоскоолдук жактардан эми баягы азыр бүт оюнчулар болсо жакшы поледе ойногонго аракет кылат. Баягы шарттар кандай жакшы болсо, ошондой результатта мүмкүн бат болушу мүмкүн. Баягы жер поле бизде чөбү аз, кичине чөп деле жок деп айтсак болот. Бирок бөлөк жагынан караганда чоң ардактуу оюнчулар футбол жагынан ушу көчөдө өсүп калган балдар да, көчөдө айылда баягы кичине кедейчиликте өскөн балдардан ошо биз да ошого көңүл буруп, ошо айылдагы балдарга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылабыз да. Анан ошондой эле полелордо өскөн, ошентип биз да мотивация кылабыз балдарды, ушундай аянттарда өскөн, ушундай жер полелордо деп. Азыр эми шартыбыз жаман деп айтпайм, шартыбыз жакшы. Бүт жагынан баягы машыктыруу өткөнгө баары жакшы эле да, баары жетиштүү. Эми учурда жаңы сезон башталып алдында турат. 16-17 март күндөрү Кыргыз премьер-лигасы старт алаары белгилүү болду. Анан улуттук лига 2-дивизион качан башталат? Ошол жөнүндө азырча маалымат барбы? Так, маалыматыбыз жок азыр, бирок күнүнөн марттын аягы же апрелдин башталышында старт болот. Анан ошол быйылкы сезондо улуттук лигада канча команда ойнойт? Анан жеке сиздердин командаңыздарда алдыда кандай пландарды коюп жатасыздар? Баягыдай эле 2 зонага бөлүнөт. Улуттук лигасы биздин зонада 12 команда деп азыр маалыматыбыз бар. Биздин максатыбыз биз чоң максатыбызды койдук. Бул жылга улуттук лиганы утуп коюш. Анткени биз эмки жылы премьер-лигага келгенге биз бүт улуттук лиганын мыкты командабыз болушу керек да. Анан сиздин жеке пикириңизде улуттук лиганы жеңүүгө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар? Оюнчуларды карап, мындай канчалык деңгээлдерине ишенимдүү деп айта аласыз? Ишеним чоң эле азыр. Мүмкүнчүлүктөр дагы жакшы. Ошо утканга азыр дагы могу Ала тоо турнирі өткөндөн кийин дагы өзүбүздүн уверенность көтөрүлдү. Баягы уталабыз дегенгечи. Анан бөлөк соперниктерибиз дагы жакшы соперниктер бар, бирок өзүбүзгө ишенебиз. Азыр буюрса баары биздин планыбыз боюнча болсо, мүмкүн жакшы уверен эле утабыз деген ой бар. Бирок аракет кылабыз. Расслабление болбосун командада, аракет кылабыз, иштейбиз, бүт план менен иштеп атабыз. Ошо план менен иштеп, Ала тоодо жакшы результат көрсөттүк. Буюрса ошо улуттук лигада дагы койгон максатыбызга жетебиз деп ойдомун. Анан ошо улуттук лигада негизги атаандаштар ким деп эсептейсиздер? Кайсыл командалар сиздерге атаандаштык жаратышы мүмкүн? Негизги атаандаштар бул көп жылда чемпион болуп келаткан команда Наши, Канттын командасы баягы. Абдышата 2 болуп деле чыгып калышы мүмкүн, алар Абдышата 2-чи состав болуп. Анан Көлдүн Ысык-Көл командасы, Бостериден жакшы команда. Акыркы жылдары алар болсо ошо 2-чи орун алып жүрүшөт, 1-чи ошо улуттук лигада. Негизги атаандаштар ушулар болуш керек. Дагы шаардан Дордой 2 командасы бар, Дордойдун дублі, жаштар дайыма жакшы. Алганын дублі бар, дубль командалары болсо, жаш игроктор мотивациясы күчтүү, основной составка чөм депчи. Алар дагы жакшы атаандаштар кылат го дейм. Анан ошондой эле түштүк аймагында дагы командалар жеңип, ал жактагы чемпион менен түндүктүн чемпиону атсалышат эмеспи? Анан түштүктө дагы ошол эле Канат академиясы бар, Алайдын 2-чи курамы бар. Ал жакта дагы атаандаштык канчалык деп ойлойсуздар ал жактагы? Түштүктө негизи түштүктүн футболу менен таанышып келдим. 2019 сезондо жогорку премьер лигасында Нефчи командасына ошо жарым жыл ойноп келгем. Ошондо ошо түштүк улуттук лигасында көрүп калдым. Атаандаштылык аякта кичине ылдыйраак уровеньде деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде жакшы командалар аз аякта. Баягы ошо Каганат болсо, бул чоң академия, алар болсо фавориттери ал жактан.
Анан ала экинчиси ошо дублирующий состав, дублирующий курамасы, баягы эле жаш игроктор, кээ бирде ошо основной составдан игроктор түшүп ойноп калат. Ошо эки баягы жакшы команда деп ойлойм ошол түштүк жагынан. Бирок негизги фаворит бул Каганат болот аякта. Чоң рахмат. Азыр болсо викторинага кезек берсек, атайын футбол темасына викторина даярдаганбыз. Бул жакта албетте билебиз, футболчулар өзүнүн карьерасында бир нече клубтарда ойногон. Азыр биз клубтун эмблемаларын силердин назарыңыздарга коебуз. Ошого жараша аталган клубтун кайсыл командаларда ойногондугунан натыйжасында бул кайсы оюнчу экендигин тапсаңыздар болот. Алгач жөнөкөйдөн баштайлы. Бул Криштиану Роналду. Эмне себептен Криштиану Роналду деп ойлойсуз? Спортингде эле көргөндө уже сразу билгем, ал эң мыкты спортингдеги оюнчу деп ойлоп атам. Аны эмесе Португалия улуттук курама командасынын жылдызы Криштиану Роналду. Экинчи сүрөткө кезек берсек, Мен айтып коеюн, Эден Азар. Эден Азар бельгиялык футболчу, өзүнүн карьерасын Францияда баштаган. 2 жыл болду Реал Мадридке өткөн, бирок тилекке каршы жаракатынан улам өзүнүн деңгээлин көрсөтө албай келет. Буга кандай баа бересиз? Эден Азар Реалда ойноп кете алабы же кете албайбы? Билбейм, айта албайм. Бул карьерасы ар кайсы игроктуку баягы ар кандай болот. Ошол травмалар деген да карьеранын часть карьеры да, баягы бир. Өзүн тапса, баягы травмалар калтырып, баягы өзүнүн уровенине чыкса, бул жакшы эле оюнчу, абдан жакшы. Аны эмес үчүнчү сүрөт, бул дагы Месут Өзил. Шальке 04 командасынан баштаган. Месут Өзил. Жакында эле Арсенал командасынан ушул кышкы трансферде өзүнүн жакшы көргөн клубу десек болот, Фенербахчеге өтүүдө. Андан кийинки суроо, бул дагы оңой болушу керек. Манчестер Юнайтедте карьерасын баштап, бирок Ювентуста жылдызы жанган. Анан учурда кайра Юнайтедте, бирок Юнайтедте дагы азыр өзүн жакшы көрсөтө албай келет да. Менин оюмча жакшы эле ойноп атат. Бирок акыркы жылдары старт курамга кирбей эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Менен бир чогуу тили табылбай жүрөт деп ойлоп атам. Сиздин пикирде башка клубка кетиш керекпи же калыш керек деп ойлойсузбу? Эми бул өзү чечиш керек да. Австралиялык менен бир тили табабы, тапса тилин кыргызча айтканда тилин угабы, укса жакшы эң мыкты жарым коргоочусу болушу мүмкүн да. Аны эмесе кийинки суроого кезек берсек, бул кайсыл оюнчу? Өз карьерасында Челсиде ойногон, Фиорентинада, андан кийин Ромада, учурда Ливерпулдун жылдызы. Бул Мухаммед Салах. Египеттик фараон деген кайман ысымга Мухаммед Салах. Бирок акыркы учурда дагы Салах менен клубтун ортосунда пикир келишпестик болуп жатат деген маалыматтар чыгууда. Анын натыйжасында Салах командадан кетеби деген дагы суроолор жаралат. Салахка кандай баа бересиз сиздер? Мыкты оюнчу. Кеткенге маалыматтары жалган деп ойлоп атам, анткени ал Ливерпулда эң башкы максаттарга жеткен, чемпион лиганы уткан, премьер лиганы уткан. Ошон үчүн кеткенге даже билем, мүмкүн бар, бирок мен оюнча кеткенге эч кандай себептерди бакасы жок да. Аны эмесе кийинки сүрөткө назарыңыздарды бурабыз. Бул дагы учурда Манчестердин оюнчусу экен. Эдинсон Кавани. Уругвай улуттук курама командасынын оюнчусу, Эль Матадор кайманасынга ээ Эдинсон Кавани. Аталган оюнчу дагы жаш курагына байланыштуу өзүнүн карьерасынын аягына келип калды. Анан Манчестер Юнайтедке жакында эле эркин агент катары кошулган. Аны эмесе кийинки сүрөткө назарыңыздарды буралы, бул ким? Бул сизге Ливерпуль. Энди Робертсон деп ойлойм. Ливерпулга чейин Саутгемптонда ойногон, ага чейин Селтикте ойногон, Шотландияда, ага чейин карьерасын Нидерландыда баштаган экен. Ван Дейк? Вирджил ван Дейк. Вирджил ван Дейк Саутгемптондан өткөндүгүн баарыбыз жакшы билебиз. Учурда дагы ушул оюнчунун жоктугунан дагы Ливерпулдун көйгөйү болушу керек.
Анан ошол команда бир оюнчуга мына көз каранды болуп калган учурга кандай баа бересиздер? Мисалы Мессиге Барселона көз каранды болуп, Месси ойнай албаса, Барселонанын оюну жок дегенде. Клубтун деле чечими эмес, оюнчунун да чечими эмес деп ойлоп атам да. Ал өзү ошондой оюнчу болсо, бул стечение обстоятельств десе болот да. Ал өзү чечкен жок, мен башкы эң негизги оюнчу боломун деп. Бирок ошондой болуп, мисалы үчүн именно Вирджил ван Дейк боюнча ал келгенде Ливерпулдун коргоосу кичине начарыраак болчу да. Ал аябай башка деңгээлге көтөргөн. Ошол травма алгандан кийин Кайра болду начарлады. Андай деле атса болот. Эми акыркы суроо бул ким? Учурда Манчестер Ситинин оюнчусу, ага чейин Атлетико Мадридте ойногон. Кимакта дейм? Не знаю. Бул Серхио Агуэро деп. Серхио Агуэро жаңылбасам акыркы бир 10 жылга жакын убакыт Манчестер Ситиде ойноп атат окшойт. 10 жылга жакын уже болду. Бул жыл аралыгында ал Манчестер Ситинин тарыхынын эң мыкты бомбардир болууга да жетишти. Анан буга чейин жана дүйнөлүк футбол жөнүндө сөз кылдык. Дүйнөлүк футболго мындай көз чаптырып, көрмөндүк кылып, көрүп турасыздарбы негизи? Азыр уже кичирээк, бирок өткөндө көп карагам. Сиз ошо башкы машыктыруучу катары ошол машыктыруучулардын идеясын көрүп, ошол Юрген Клоп же Пеп Гвардиола кантип ойун алып барып атат, көрүп турасызбы? Ооба, азыр көбүнчө баягы атактуу эмес командалар көргөнгө аракет кылам. Эми үчүн да атактуу эмес командаларда баягы идеялар көбүрөөк болот да. Баягы Ливерпулда, Манчестер Ситиде эң жакшы игроктор чогулган. Баягы эң профессионалдуу, эң таланттуу футболчулар. Анан баягы атагы ылдыйраак командалар болсо, аякта болсо более мындай анча таланттуу эмес, мүмкүн анча күчтүү эмес игроктор чогулган. Анан ошолор менен машыктоочулар кандай иштеп атат, кандай идеялар менен ошо результат көрсөтүп атат деген ойлор менен ошондой командалар көргөнгө аракет кылам. Бирок машыктыруучу болгондо убакыт аябай аз, баягы бош убакыт, эмне үчүн дегенде жумушка оюң менен бүт киресиң, анан кийин бул болсо баягы бир күндө 8-10 саат убактымды полностью алат да ошо. Анан кийин ошо футбол көргөнгө да акыркы убакыт болсо ошо машыктыруучу болгондон кийин көп оюндарды көрө албай калдым. Бирок аракет кылам ошо идеяларды көрүп турганга, баягы жаңы тенденцияларды, кандай развитие болуп атат ошо футбол болсо. Анан ошол өзүңүз кайсыл бир машыктыруучунун идеялары жагат, анан өзүңүз жеке кандай тариздеги оюн алып барган жагат? Чабуулгабы же коргонууга же кандай стилде оюн алып баргыңыз келет? Эми биздин YouTube каналыбыз бар, ошол жакта биздин оюндарыбызды көрсөңүз, мүмкүн сизге дагы аябай интересно болот. Биз болсо наоборот ошо чабуулга оюн көбүрөөк басым жасайсыз. Басым жасайбыз, ошо чабуул кылганга, баягы сопернингти прессинг кылганга, сопернингти ошо ошибка кылдырганга. Анан негизи азыркы ошо машыктыруучулардан Жан-Пьеро Гасперини деген бар, Аталантанын машыктыруучусу. Анын ошо идеялары абдан жакшы, баягы ошо кандай десем, уровени чоң эмес командага жакшы кирди да. Уровени чоң эмес игрокторду баягы жакшы игрок кылып алып чыгып атат. Андан башка ошо Верона командасы да ошондой стилде ойнойт, ошолорду караганга аракет кылам. Ошо. Ошол жалпы Италия А сериясынын КТРГ Спорт телеканалы түз эфирде оюндарын көрсөтөт. Жана ошол Жан-Пьеро Гасперини жетектеген Аталанта мисалы бир 3-4 жыл мурун эч ким эле Аталанта деген команда жөнүндө көп мындай маалымат аз болчу да. Азыр болсо Чемпиондор лигасында былтыр өтө мыкты оюндарды көрсөтүүдө, быйыл да плей-оффто оюн алып барууда, Италиянын топ командасына кирип калды десек болот. Учурда 4-чү же 5-чи орунда жайгашкан да Аталанта командасы. Ал эми аягында биз кыргыз футболу жөнүндө сөз кылсак, учурда кыргыз футболунда потенциал канчалык, ошол жөнүндө. Анан ошол кыргыз футболунда дагы өз салымыңыздарды кошоюн деп ушул клуб ачуудасыздар, машыктыруучулук менен алектенип жатасыздар. Анан жалпы Кыргызстанда футболдун потенциалы канчалык деп ойлойсуздар? Канчалык бул цифра менен айта албайм, бирок менин оюмча ар бир өлкөдө потенциалы аябай чоң да.
Анткени бул футбол бул эң биринчиси бул оюнчулар да. Ар бир оюнчусу oyuncusunun потенциалы аябай чоң. Бирок потенциал көргөзбөй бул бизден уже келет да. Биз шартты түзөбүзбү, маштыруучубуз шартты түзөбү, аларга оюн убакыт береби, тренировкаларды жакшы өткөзөбү. Ошонун бүт баарын чогулсак, потенциал аябай чоң деп ойлоп атам. Биз мисалы үчүн биз 19-жылы Азиянын кубокко командабыз биринчи жолу чыккан. Эми уже көбүрөөк максатыбызды коюп, ошого жетиш керекпиз. Сиздин оюңуз боюнча? Эми мен ушу 8 жашымдан бери кыргыз футболундамын. Баягы жогорку премьер лигаларда да ойноп, бүт алгачкы проблемалардын баарын билем. Эми биринчиден бул командалар аз. Чоң деңгээлде командалар аз. Бизде 8 команда жогорку премьер лигада ойносо дагы, андан 2-3 команда эле баягы более-менее жакшы уровеньде да. Анан ошондой эле көбүнчөсү баягы мамлекеттен спонсордук эткен командалар, аякта да өзүнүн кыйынчылыктары бар көп. Анан ошо Азат Кубанычбековичтей адамдар көбүрөөк көңүл буруса, Совет Сакибаевтай, Аскар Салымбековтай адамдар көбүрөөк болсо, анан ошондой командаларда көбүрөөк түзүлсө, бизде футбол батыраак өнүкмөк да. Анан биринчиден ошол шарт ошо командалар, игрокторубуз көбүнчө таланттуу игроктор бар. Мен да ошо көп эле таланттуу игрокторду көргөм, ошо 18-19 жашка чыгып, анан баягы команда жетишпей, мүмкүн конкуренцияны чыдабай ойногонду таштап коюшкан да уже. Анан кийин баягы жашоо деген бар, бир профессионалдуу болгондо, если ойноп ошо финансы жагынан, обеспечение жагынан слабый болсо, анда футболду ташташат. Ошол жагынан баягы кичине өссө уровень вообще бүт мамлекеттечи, ошондо да футболда батыраак өнүгөт го деп ойлойм. Ошо шарттар кичине көтөрүлсө, жакшыраак болсо. Мындай ойлоп көрсө, таланттуу балдар абдан көп. Азыр деле айткандай, бизде Бактияр Келдибеков келип бомбардир болду ушу Ала Тоо турниринде. Ал болсо өзү нарында болсо команда жок. Ал Бишкекке келип, бизге келип суранып, баягы ойнойн деп суранып келбесе Бишкекке, ал болсо нарында эле мүмкүн калмак. Аны эч ким билбей эмес. Азыр болсо баягы биздин футбольный общественность баары билет да, аны уже. Мына ушундай бала бар экен, таланттуу экен. Ошол эле баягы мисал деп айтсам болот да ошончо. Анан биздин берүүбүз аягына чыгып келүүдө, анан аягына сиздерге эркин микрофон берели, жалпы элге кайрылуу жасасаңыздар болот. Жана өзүңүздүн клубка көрмандык кылууга же болбосо клубка кошулууга чакырып кетсеңиз да болот. Бул жылы биз өткөн жылы көрмандарга келишүүгө мүмкүн болгон эмес. Ал эми бул жылы уже уруксат беришти. Ошон үчүн биздин Instagram баракчабызга кошулуп, оюндарга келип, бизди колдосок болот да. Ошон үчүн бүт көрмандарды чакырам, оюндарга келип, бизди колдосоңор болот. Кошулам ушул сөздөргө. Биринчиден биз оюнчулар көрмандар үчүн ойнойбуз. Көрмандар канча көбүрөөк болсо, бизге да жакшы болот баягы мотивация жагынан. Анан ошо биздин страницаларыбызды карагыла, ошо Instagramда, соцсетилерде, анан кийин YouTube каналыбызга кирип оюндарыбызды көргүлө. Биз ачыкпыз. Анан куттуктап кетейин дегем бүгүнкү майрам менен. Ошо урматтуу телекөрүүчүлөр, мамлекетибиздин айымдары, ошо 8 март майрам менен куттуктайм. Анан жана мен үй бүлөмдөгү ошо айымдарды куттуктап кетейин дегем. Мою жену поздравляю тебя, Милена, с 8 марта. Я тебя очень сильно люблю. Анан апамды да куттуктап кетейин дегем. Апа, сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Жана дагы жалпы ошо үй бүлөмдө айымдарды да куттуктайм. Баарыңыздар ошо ден соолукта болгула, жаздай болсо жаркырап, ошо жылуу күлүү эле жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызга келип, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз футбол жөнүндө сөз кылдык. Студиябызга жакын гана түптөлгөн Талант футбол клубунун өкүлдөрүн
чакырганбыз. Бул футбол клубунун директору Азат Касымбеков жана клубтун машыктыруучусунун жардамчысы, ушул эле чабуулчусу Урмат Абдукайымов болду. Албетте талант клубуна, командасына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса 1-2 жылда Кыргыз премьер-лигасынан көрөбүз деген чоң ниеттерибиз бар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов болдум. ТРК Спорт телеканалы менен бирге болуңуздар.